Мектептин курулуш долбоору уникалдуу. Мында актовый залы, компьютердик класс жабдуулары менен ашканасы заманбап шартта пайдаланууга берилди. Өлкө аймагында билим берүү мекемелерине өзгөчө көңүл бурулуп жатканы кубандырат дешет жергиликтүүлөр. Мамлекетибиздин башчысы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен республикабыздагы билим берүү мекемелерине олуттуу көңүл бурулгандыгына байланыштуу биздин ушул мектебибиз дагы ачылып, мына абдан жакшы шарттар түзүлүп калды. Биз ушул мектепте азыр заманбап окутуунун технологиясын пайдалануу менен балдарга мезгилдин талабына жараша билим жана тарбия берүүгө аракеттенип жатабыз. Республикалык бюджеттен 113 миллион сом акча каражаты сарпталып, курулуш кооз жана ыңгайлуу түшкөн. Мектепте 277 бала окуйт, 23 мугалим жана 8 техникалык кызматкер иштейт. Кара Ой Арстанбап ата айыл аймагынын караштуу Кара Ой айылында жайгашкан. Буга чейин айылдын окуучулары авариялык абалдагы мектепте окуп жүргөн. Республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, ушул мектеп курулду, 275 орундуу, 113 миллион сомго. 2025 жыл эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө башчылары тарабынан ачылыш болду. Ошондон бери окуучуларыбыз бир сменада эле окуп жатышат. Заманбап абдан жакшы шарт түзүлгөн. Белгилей кетсек, бул айыл өкмөттө бир нече билим берүү мекемелери жаңыланып жана курулуп жатат. Алсак, Жайтерек айылында 275 орундуу мектептин курулушу жүрүүдө. Ал эми Арстанбап мектебинин спорт залы курулууда. Тагаев атындагы мектебине 30 миллион сомдук спорт комплекси Ууган Тала айылында республикалык бюджеттен каржыланып, балдар бакчасынын курулушу жүрүүдө. Арстанбап орто мектебине спорттук зал курулду. Учурда Жайтерек деген айылыбыз бар. Ошо айылга ага да кут ушундай 275 орундуу 2 кабат мектеп курулушу жүрүп жатат. Тагаев атындагы 18 орто мектепте 30 миллион сомдук республика бюджеттен каржыланып спорт комплекс курулуп атат. Ууган Тала айылында 50 орундуу 38 миллион сомдук бала бакча курулушу жүрүп жатат. Атап айтканда, чындап эле мамлекетибиз өнүгүү жолунда. Буга катар эле мектептерге балдар батпай 3 нөмөт менен окуган мектептер да бар. Учурда Арстанбап айылында 2 мектеп кошумча корпуска муктаж. Кыял Сабирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР Жалал Абад облусунан.